Мына Жолтойдун кошуналары дагы чарбасы аябай сонун экен. Теплица. Караңыздарчы. Парниктер, клубника, малина, укмуш өстүрүшөт экен. Мына жакта жүзүм. Мына Бишкектин эле жанында Маевка айылы. Ушундай сонун чарба жүргүзүшөт экен. Ак Жолтой Тукуровдун кошуналары. Ак Жолтой эми кыргыз да. Кыргыз болгондон кийин бул малга жакын болуп, Ак Жолтой биягына мал байлайт экен мына жерге. Анан боз үй тигип, боз үйлөрдү арендага берет. Ак Жолтойдун ушундай тиричилиги бар. Анан азыр мына жерде биокомпост деген жакшы оокат бар. Шуну сиздерге түшүндүрүп берейин. Мына бул мына кадимки эле көң. Мына бул мына чөп-чар. Мына чөп-чар. Мына чагылып келген. Шу мисалы үчүн мынанда бир үймөк көң турат. Биякта бир үймөк мына органика турат. Мына чөп-чар. Ушуну аралаштырып, анан бактерия кошуп коет. Анан улам аралаштырып турат. Мына жылуутабы Ак Жолтой ичи? Мынакей, урматтуу мекендештер, бул деген Жыргал сүт комбинатынын смарт бактериясынын компаниясына ачытылган 40га кошулган смарт бактерия. Мына буга Нургазы агай 3 ай болду. 3 айдан кийин келиңиздер көрсөтөйүн. Бул мурунку турпаты, малдын тезектери эле, уйдун жампасы, жылкынын тезеги, кой эчкинин корголу. 3 айдан кийин анан мына момундай болуп эң сапаттуу жер семиздикке айланат. Мынакей көрүңүздөр. Мун жытем укмуш, кара топурак. Кээ бирөө чай деп коюп атат. Кофеге да окшоп кетет экен. Кофеге да окшоп кетет. Анан буга биз деген үйдөгү лимонго септик. 2 чай кашык, чоң чай кашыктан 2-ни. Бир жумага жетпей жаңы растоктор чыгып, көзгөрүнө өстү да. Андан кийин муну сепкенден кийин үйдөгү гүлдөр жалбырагы жашыл болуп түшөт экен, өңүнө түшүп. Ошондой көп иштерди көрүп атабыз. Анан тиякта да кородо гүлдөр бар да. Алар жазында булар гүлдөр жазында гүлдөйт да, бир мал гүлдөгөн бар, жай бою гүлдөгөн бар. Жазында бир мал эле гүлдөгөн гүлдөр кайра экинчи рет мына сентябрда гүлдөп атат. Мунун сапаты өзүнүн мындай ыкмасы күчтүү экен. Жер семиртиш катары аябай күчтүү жер семиртиш экен да. Мынандай кылып, мынандай даяр болгондон кийин мындай элеп алыпсың, элеп атыпсың, мындай кылып тети неме менен эле. Эскиче сетка кровать менен. Мынакей. Бул жерде мына тиякта кургаганын көрсөтпөдүкпү? Мынакей нумдус ушундай болуп кумшекердин пакети бар мушөккө салынат. Эми бул эми укмуш. Сонун. Эми ушуну элге сунуштап, мына ар бир жер үйдө жашаган кыргызстандык жасай ала турган иш экен да бул. Оңой иш. Бул жанагы чөл жыланга окшоп карабайсың. Чылап атканда эле 70% нымдуулук болуш керек. Арасына сөзсүз жана жалбырак, ото чөптөн калгандар баарын кошуп туруп эле суу сеп туруп жаап койсоңор 3 айдан кийин даяр болот. Муну азыр килограмм канчадан сатып атат? Килограмм мен 35 сомдон сатып атам. Сен аябай кымбат койгон эмессиңби? Жок, ошондой эле эмгек, бирок мунун сапатын көрүш керек. Арзан кылса эл түшүнбөйт да. Ошон үчүн бу 35 деген баага койдук да сатып атабыз. Уже кардарлар келип алып кетип атат. Эффектисин көрүп атышат да. Көрүп атат.